эстен. Себеби буга чейин чет элге чыктыңызбы? Ооба, чыктым жакында кайрачам. 20. 20? Ооба. Кайсы мамлекетке барып келдиңиздер? Москва. Москва? Ооба. Сизче? Жок, мен чет элге чыга элекмин. Көз карашыңыз кандай? Каршымын. Каршысызбы? Ооба. Ошондо чыга бериш керек, Чыга бериш керек эми. Мүмкүнчүлүктөр бериш керек да жаштарга деле. Навсегда калбай, просто иштеп айланып келген. Жок, негизи ошого каршымын да. Себеби канча жаштасыз? Чет элге чыктыңызбы буга чейин? Жок, чыга элекмин, бирок чыккым келчү да, ушундай эми максатым бар болчу да. Негизи жашы жете элек кыздарыбыз баары тең чет мамлекетте иштеген максатта кетип атышпайбы? Ал жакка барганда көрүп атабыз, кандай гана случайлар болуп кетет. Ар кимдин колунда кээ бирөөсү никесиз эле турмуш куруп, ажырашып, баланы төрөп, таштандыга таштап салган учурлар да болуп атат. Негизи ошол мыйзамды биз колдойбуз да. Негизи 18-20 жашка чейин негизи Япония мамлекетинде ушундай мыйзам бар болчу экен. Азыр алып талдыбы билбейм, бирок ошол мамлекетте жашы жете элек кыздар деген чет мамлекетке чыгуусуна запрет да. Бизге да ошондой мамлекетке закон киргизип коюшса, бир аз жанагындай аборттор, жанагы кыздар балдарын төрөп таштап салган случайлар азаябы деген ойдо да. Эч кимге эч нерсе кыла албайт да. Аны кылба деп айта албайт да. Каалаганын кыла беришти. Наши, как воспитанные девочки у нас в Киргизии, поэтому пусть лучше здесь остается. Конечно, надо запретить. Ну надо воспитывать еще со школы, чтобы они сами не стремились туда уехать. Понимаете, в школе должны это объяснять. Работа должна быть, чтобы не уезжали, вот и все. Учеба была, образование, чтобы получили. Жок, эми азыр өзүнүн эрки да. Айымдардын өзүнүн эрки, мен ойлойм. Чыга берсе болот. Каждый өз башы менен да. Жубайыңызбы? Чыгара бересизби сиз? Жубайым менен чогуу чыгабыз да. Кыздар тилин байытпайбы ошол Германияга барам, Америкага барам, анан биякта ата-энелери сүйүнүп жүрүшөт, кызым эми Америкага тийди, кызым немиске тийди деп ата-энелер ошентип атса анан кыздар кетет да. Кыздарды жибербеш керек. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата-энелер менен чыгарсак, турмушка чыккандан кийин чыкса, же болбосо ошол багытта миграция тармагы келип бизге атайын комитетке маалыматтарды берсе. Бул боюнча мыйзамдарды да карасак.